Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич, репортер KG маалымат агенттигинен Наргиза Өмүрбекова. Менин суроом төмөндөгүдөй, Сооронбай Жээнбековду экс-президент статусунан ажыратуу маселеси көптөн бери көтөрүлүп келет. Буга кандай карайсыз? Экинчи суроом, жубайыңыз Айгүл Жапарова Чолпон Ата шаарында жайгашкан Алтын балалык реабилитациялык борборуна 500 000 сом которду. Бул каражатты кайсы булактан алды же сиз өз фондуңуздан бөлүп бердиңизби? Рахмат. Рахмат. Экс-президент боюнча, ал боюнча маселе жок. Экс-президент боюнча калат. Эми биз президенттерди жоопко тартып, куугунтуктап, кубалап, ушундай салтты токтотолчу. Мен ошон үчүн ошо экс-президент дегенди берип, эми ал мындай бир чоң бир кылмыштары деле, өтө чоң кылмыштары деле жок. Да, албетте баягы саясий жагынан жоопкерчиликтери бар, чоң жоопкерчиликтери. Бирок ошону токтотолу дегем. Ал эми Айгүл Жапарованын 500 000 бергени боюнча бул Жапаровдардын атынан, жалпы Жапаровдардын атынан берилген сумма болчу. Анан эми Айгүл Жапарова өз сөзгө чоркоктук кылдыбы, толук айта албай, баягы сүрдөп, барып салып коюп кете бериптир. Министр айтып койсо болмок, мен министрге айткам башында эле. Биз негизи Жапаровдар 11 бир тууган элек, бирөөбүз каза болгон, 10-обуз бар. Ошо эжем, агаларым 50 000 сомдон топтоп конвертке салып, мына Жапаровдардын атынан деп туруп берген. Ушуну бирөө эле барып салып койсун, баарыбыз барбай эле коелу деп. Ал жалгыз Айгүл Жапарованын акчасы эмес, ал Жапаровдардын үй бүлөсүнөн.